Бүгін болып өткен оқиялар, жаңалықтар жана күн жиынтығы менен ак кеме студиясында сиздер менен Адилет Аманголов, саламатсыздарбы. Бүгін 25-июнь күнү Росавиация башчысы Александр Нерадко Россия өкмөтүнө эл аралык авиа каттамдарды жандандыруу планын сунуштады. Бул жөнүндө Коммерсант жазат. Нерадконун ою боюнча авиа каттамдарды биринчилерден болуп КМШ өлкөлөрүнөн баштоо керек. Бул өлкөлөр тизмесине Кыргызстан дагы кирет. Ал эми башка өлкөлөргө өзүнчө иш пландарды иштеп чыгуу зарыл деп билдирди ал. Бул сунуш азыр Роспотребнадзорго жөнөтүлгөн. Андан сырткары документти вице-премьер Татьяна Галикованын аппаратына дагы берилген. Бирок акыркы жыйынтыгы башка өлкөлөрдүн өз ара сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилери маалым. Москвада бүгүн 30га жакын авиа каттамдар жылдырылды. Бул жөнүндө Яндекс жүгүртмөсүнүн порталы кабарлады. Маалыматка ылайык Домодедово аэропортунда 16 учуу токтотулду. Ал эми Шереметьево аэропортунда 11 самолет учпай турган болду. Учпай калган жана жылдырылган авиа рейстердин себептери аныктала элек. 24-июнда Россиянын компаниясы Суперджет 100 самолетун Татарстандан Анапага биринчи рейсин уюштурду. Аэропорттун маалыматына таянсак, самолет толугу менен толуп, билеттер алдын ала сатылып бүткөн. Борт Татарстандан жашоочулар менен гана толгон. Мындан тарта шаршемби жана жекшемби күндөрү учат. Бул рейстер 20 сентябрга чейин пландаштырылат. Бул курорт сезонуна байланыштуу деп билдирет компания. Туркия жана Украина 1-июлдан авиакаттамдарын калыбына келтирүүнү пландашууда. Украина жана Турция авиакаттамдары карантинге байланыштуу токтоп калгандыктан 1-июлдан кайра калыбына келтирүү пландалды. Бул жөнүндө Владимир Зеленский Твиттер баракчасында жазды. Бул иш-чара Турция президенти Реджеп Эрдогандын жана Украина президенти Владимир Зеленскийдин туристтик тармакта чоң түрткү болот. 1-июлдан Туркия жана Украинанын кээ бир авиакаттамдарын калыбына келтиребиз. Реджеп Эрдогандын бул эки өлкөнүн туристтик тармагынын өнүгүшүнө түрткү болот деген сөзүнө кошуламан. Биз Туркия жана Украина менен бардык тармактарда жалпы кызыкчылыктарда стратегиялык кызматташтыкты өнүктүрөбүз деп жазды Зеленский. Кече 24-июнда Москвадан келери менен президент Сооронбай Жээнбеков жана делегация мүчөлөрү коронавируска карата кайрадан тест тапшырышты. Мамлекет башчысынын тапшырган анализинин жыйынтыгы таза чыкты. Жээнбеков өз алдынча обочолонууда болууну улантат жана ишин алыстатылган тартипте жүргүзөт. Ошону менен бирге президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков менен күзөт кызматынын кызматкеринен коронавирус инфекциясы тастыкталды. Аларда илдет белгилери жок өтүп жаткандыктан бүгүндөн тарта үйдө обочолонууга шартына даярдалышат. Делегациянын калган мүчөлөрү менен коштоп барган адамдардын илдетке карата кайрадан тапшырган анализдери таза чыкты. Алардын өз алдынча обочолонуу шартында болуусу уланууда. Президенти Москвага коштоп баргандардын экөөнүн коронавирус аныкталган үчүн Сооронбай Жээнбеков парадка катышпай калган. Суроо: Москвадан биздин жарандардан коронавирус тастыкталды. Ал эми Кыргызстанда алынган анализдердин жыйынтыгы терс болгон. Биздин тесттердин сапаты кандай? Жооп: биздин ПЦР тесттер сапатсыз жүргүзүлбөйт. Анализдин качан тапшырылгандыгы маанилүү. Себеби вирус жугузуп алуу ар бир мүнөттө болушу мүмкүн. Кечээ аталган эки жаран республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылды. Калган адистер 3 күн изоляциядан кийин кайталап алынган анализи терс чыкса, жумушка чыгышат. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев: учурда Авалчы облусунда, Бишкекте, Ош облусунда, Ош шаарында абдан курч болуп турат. Бүгүн республикалык штабтын жыйынында өзгөчө абал киргизүү маселеси каралат жана бардык факторлорду эске алып чечим кабыл алынат деп билдирди Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев. Бүгүн республикалык штабтын жыйынында Бишкек менен Ошко өзгөчө абал киргизүү маселеси каралат. Бүгүн 25-июнда Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев онлайн маалымат жыйын берди. Министрдин орун басарына кайрадан өзгөчө абал киргизилиши мүмкүнбү деген суроо берилди. Каратаев билдиргендей, өзгөчө абалды киргизүү маселеси республикалык штабтын жыйынында каралат. Бишкек менен Ошто абал өтө оор болуп жатат, ошондуктан абалды бардык факторлорду карап, анан чечим кабыл алынат деп белгиледи.
Коронавирус инфекциясы Бишкек шаарында дагы көбөйүп кетсе, анда борбор кала 15-20 күнгө жабылышы мүмкүн. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев онлайн брифинг учурунда айтты. Урматтуу кыргызстандыктар, социалдык тармактарда вирус жок. Бул аркынын ою, бул беркинин ою деп атып Бишкек шаарында коронавирус жайылып кетти. Эгерде бул ооруну жеңе албай жайыла бере турган болсо, анда биз борбордук штабка Бишкекти 15-20 күнгө жапканга сунуш беришибиз мүмкүн. Бул биздин укугубуз, деди мэриянын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы Ак үйдүн алдында митинг өттү. Бүгүн 25-июнда Ак үйдүн алдында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы митинг өттү. Нааразычылык акциясына 100ден ашык адам катышып, долбоордун кабыл алынышына каршы пикирин билдирип жатышты. Алар чек араны тактап бекемдегиле, эле сөз эркиндигин буубагыла, тажадык чыныгы мыйзамдарды кабыл алгыла, уят бизге реформа керек деп кыйкырып жатышты. Бул мыйзам долбоорун депутаттар Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова демилгелеп, мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылган. Ал эми азыркы тапта социалдык тармактарда бул мыйзам долбоорун артка чакыртып алуу сунушталууда. Ал эми бүгүнкү митингдин катышуучулары долбоорду демилгелеген депутаттарды мандатын тапшырып берүүсүн талап кылып жатышты. Саясий эркиңиз болсо, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорун артка кайтарып алыңыз деп бүгүн 25-июнда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев мыйзам долбоорунун демилгечиси Гүлшат Асылбаевага кайрылды. Биз парламентке элдин жашоосун жеңилдетебиз, аларга шарт түзөбүз, элдин кызыкчылыгын аткарабыз деп келебиз. Бирок келгенден бери бир нече жолу аларды нааразы кылган керек болсо, үйлөрүнөн көчөгө чыгара турган мыйзамдарды талкуулап, ошолорду кабыл алып жатабыз. Интернетте 5000 деген адамдар бул мыйзам долбооруна каршы пикирлерин жазып жатышат. Эми ошонун баары фейкпи, алардын сөзүн укпай коюш болбойт. Кайсы бийлик болбосун, кайсы парламент болбосун, элдин сынына чыдаш керекпиз. Фейктерден менин туугандарым жабыркады деген болбойт. Анда парламентке келбеш керек, деди ал. Жогорку кеңеште маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралууда. Менин суроом Гүлшат Кадыровна сизге. Азыр ушул тапта Ак үйдүн алдында жүздөгөн адамдар чыгып, ушул мыйзамга каршы чыгып атат. Сиз өзүңүз чыгып жооп берип койгонго даярсызбы? Гүлшат Кадыровна, микрофон бергиле. Спасибо за вопрос. Я вчера каждому практически в соцсетях отвечала на этот вопрос. Я с ними беседовала. Если надо выйти, я выйду. Бул керек. Биз сизден өтүнөбүз. Азыр чыгып, сиз сөзсүз ушул жерде биздин жарандарга жооп берип коюшуңуз керек. Спасибо. Если бы вы обращались с просьбой, просто наши некоторые коллеги пытались спровоцировать вот эти все действия. Я думаю, это тоже не очень корректно. Экинчи суроом өкмөткө. Кантип көзөмөлдөйсүңөр? Бул мыйзамды окуп чыктым мына мен баарын. Кантип көзөмөлдөйсүңөр? Ушундай мүмкүнчүлүк барбы бизде? Саламатсыздарбы? Азыр айтып атканда эмнегедир миң культура деп көрсөтүп атасыздар, бирок мыйзам долбоорун жакшылап карасаңыздар, ал жерде миң культура деген бир дагы сөз жок. Бирок эми ушундай бир божомол айтылып атат. Анткени маалымат тармагы үчүн бүгүн биз жооп беребиз. Бирок техникалык жактан ГКИТС абдан сабаттуу, абдан компетенттүү. Бул сиздерден көтөрүлгөн демилге мыйзам кабылдана турган болсо биздин милдет санат аткаруу болот. Ошону механизм техникалык жактарын ошол эле укук коргоо органдарынан эле эмес, бир гана укук коргоочулар бар эмеспи? НПОлор бар. Ушул медиа рынок бар, сөз эркиндиги үчүн күрөшкөндөр бар. Ошолор менен биргеликте механизмдер техникалык жактарын карап чыгышка туура келет. Эми көзөмөлдөш абдан кыйын. Азыр биз билбейбиз IP адрестерди. Телефон каякта жүрөт? Азыр жогорку кеңеште. Андан кийин башка жакка чыгат. Бул мүмкүн эмес техникалык жактан. Мүмкүн эмес болгону. Жөн эле урагерчилик кылып, кетер алдында элдин маанайын түшүрүп атабыз да. Мындай элементарный, жаңылбай турган нерселерден жаңылып атабыз. Системдик жактан абдан мындай чоң катачылык кетирип атабыз. Гүлшат Кадыровна, мына 10-чу статьяны карасаңыз, 1-чи бөлүгүн. Жоопкерчилик болот деп жазылып турат да. Ошо кандай жоопкерчилик болот? Бул мыйзамды кабыл алдык, макул азыр. Депутаттардын көпчүлүгү колдоп берди дейли. Ошол жанагы жалган маалымат тараткан фейктерге кандай жоопкерчилик болот? Жанар Кованачевич,
Дело в том, что там ответственности нету ни уголовной, ни административной, нет штрафных санкций, только обращение граждан в суд. Анда мыйзамдын не кереги бар анда? Эмне кабыл алып атабыз анда? Эч кандай жоопкерчилик жок болсо, чара көрүлбөсө. Жөн эле анда биз бийликке каршы элдин маанайын курчутуп атыппыз да анда. На сегодняшний день, как уже писали, законопроект действующий регулирует уже взаимоотношения граждан со средствами массовой информации. В связи с тем, что интернет, он стал позже, и взаимоотношения между пользователями и средствами соцсетей, они остались вне зоны действующего законодательства. И поэтому этот пробел просто регулируется. Там идет право на защиту своей чести, достоинства и репутации любому гражданину. Никакого ограничения свободы слова, выражения своего мнения нет в данном законопроекте. И, пожалуйста, такую подоплеку туда подводить не надо. Нет нарушения конституционных норм вообще. Мен дагы ошону айтып атам да. Бизде азыр мыйзамдар жетиштүү. Эгерде кимдир бирөө жанагындай ар кандай бир туура эмес чакырыктарды салса, мыйзам бузса, аны интернеттен азыр деле мыйзамдарда бар. Аны алып келип жоопко тартып атат. Өкмөт күч органдары талап келип кечирим суратып атпайсыңарбы эмичи? Эгер өзүнүн атынан жазса, кечирим суратсаңар, анан алар коркот да мисалчы. Ошентип эми билбейм мен мындай баарыбызды жамандайт. Мына фейктер мени дагы көрдөн алып жерден алып көргө тыгат. Бирок биз чыдашыбыз керек да. Саясатка келгенден кийин баарыбыз чыдашыбыз керек да, андан коркпошубуз керек. Ушу 5 жыл ичинде көпчүлүк мыйзамдарыбыз, урматтуу депутаттар, тыйыш керек, чектеш керек деген гана көп маселелерди абдан карадык да. Ушул туура эмес эми, элдин абдан да бир назарынан калып атабыз. Уважаемые коллеги, у меня большая просьба посмотреть. Вопрос идет об идентификации пользователей во избежание действительно наполнения, так скажем, интернет-пространства ложной и недостоверной информацией. Тут ничего страшного нету. Я уже говорила, вас же не смущает, что если вы покупаете сим-карты, вы же идентифицируетесь. В законопроекте, кроме указания фамилии, имя и электронного адреса, другого требования нету. Но это требование нужно для того, чтобы была обратная связь. И каждый гражданин мог бы действительно обратиться по поводу того, что в его адрес какая-то недостоверная информация посылается. Биздин каналга катталып колдоо көрсөтүп коюңуздар. Ак кеме студиясынан ыраазычылык билдирип, сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.